Улут өзүнүн маданияты менен, тарыхы менен, эң биринчи тили менен айырмаланабыз. Биз ушуну аябай терең түшүнүшүбүз керек. Биз мынакей Түгөлбай Сыдыкбек деген агабыздын Табалга деген китеби бар, ошону окусаңыздар билесиздер. Мына ошондо ошо киши жазган. Биз улам заманбап болобуз деп, алдыга умтулабыз деп, чет өлкөнүн немесин кабыл алып отуруп, мынакей өзүбүздүн эң баалуу тилибизди чанып, урухий дөөлөттөрүбүздү чанып, ушундай жаман акыбалга таш кейпибизге келдик. Мен илгери эмес, бир жакынкы эле 5-жыл аралыгында Ошто комушчулар боюнча фестивалга катышып, анан чай ичип атып, жанымда бир жигит бар экен. Мен курактуу болсо керек деп, анан кийин адайы тилде суроо берсем болмок экен. Мен мынтип сурадым адан: сиз кайсы жылкысыз десем, ада тамаша көйнөм экен. Мен Алайдын асыл тукум жылкысынанмын го деп жооп бердим магачы. Ошол жерде отургандардын баары күлүп, мен дагы ыңгайсыз абалда калып, көрсө сиз кайсы жылы туулгансыз, жашыңыз канчада деп адайы тил менен сураш керек экен. Мына көрдүңүздөрбү? Ошол жерде мен сразу ыңгайсыз абалда калдым да. Көрдүңүздөрбү кандай? Анан кийин туура айтасыз, бир жерде Дашаевча жана орусча жазууду туура айттыңыз аябай. Абдан байкаган экенсиз. Анан мен жакында Бишкекке барып Айчүрөк универмагга кирсем, биринчи этаждын бүт баары англисче жазууго. Айчүрөк универмагга кош келиңиздер деп бир топчан кызды ошол жерге эметип койсо кандай соң көрүнөт. Айтып атасыз жакылатыңызда, Бишкекте Ошто ошо кыргыздын тилине буруш өтө кыйын болуп калыптыр депчи. Ошол боюнча мен сизге бир мисал айтайын. Жана Александр Македонский деген аскер башчыга бир эмен алып келип беришет. Катуу түбүлгөн түйүнчөктү. Ошону чечип бериңиз деп. Ошонткенде ал кылычын суруп билет, түйүнчөктү шак дегизе бир чапанда эки бөлүнүп калат. Кол бийлик бар да, президентке жакын сөз. Ошол жерден бир мына Бектур ага айткандай үзгүлтүксүз иштер жасап туруп, катуу бир бийликтен чара колдонсо болобу? Болот да, туурабы? Анан кийин мына тест боюнча эжекке айтайын, Батым эжеге. Рахмат, сиз дагы көп жакшы маалыматтар бердиңиз. Анан тест боюнча эми баягы кыргызда сөз бар. Фиил күмүш дейт, бирок ыргуу алтын деген сөз бар ата бабалардын. Ошон үчүн жана тестке макал лакаптарды киргизип, жана эле жартысына чейин. Же болбосо Манастан Бектур агайдын иштеп чыккан китеби бар. Манастан сөз берметтерин киргизип, аяктан да сурап алып, анан биздин алтынга алмаш кыз Кумтөрдүн алтынында жетпейт, биздин укмуш күүлөрүбүз бар. Ошол күйлөрдүн баштарынан угузуп, кайсы күү, бул кайсы күү деп туруп, эметсе болобу тестке? Болобу? Ошону бир жазып алсаңыз. Кантта бир тойдо болуп калдым, үйлөнүү тойдо. Мына ошол жерде тамада чыгып алып, кана айтпачы бул. Рахмат. Тамада чыгып алып мынтип айтып атат. Жанагы бачты турган музыкаларды угузуп атат. Бул кайсы музыка? Жосу эстраданы угузуп атыр. Бул кайсы музыка депчи? Биз айылдан болгондар таң калып атабыз. Эми ошол жерден күйлөрдү угузса болбойбу? Бул кайсы күү? Бизде Хусейин Эсенаманов деген бир жакшы тамада бар. Күйлөрдү угузуп, бул кайсы күү деп туруп бир эме тойлорду ушундай кылат да. Анан биз тойлордо өзүңүз билесиз, европалашып кетти. Жалаң барганда даңкылдак аксакалдар тажап кетишет. Ошол жерде мындай бир акын чакырып мактатып ырдаган салтыбыз бар эмес беле? Бир акын чакырып ырдасак болбойбу? Же ошол жерден бир комушчун чакырып ата бабасын жана наркын асилин эместек болбойбу? Биз ата бабалар бизге мына Европанын музыкасын таштап кетти беле? Чын да болбойт да бул. Эми ошон үчүн мына Бектур ага айткандай бир үзгүлтүксүз катуу иштер жасасаңыздар. Мынакей кайдыгерлик менен эмне болду? Баягы бирөөгө айтсам, ой Маңкурт намаз экен. Маңкурт айланып калдык деді. Маңкурттан эми чыга алга. Ушул жагын бир эсиңизге алсаңыз. Рахмат.